кандай өзгөрүүлөр болду? Балдарды биринчи класска кабыл алуу электрондук каттоо автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу эң биринчи 2019-2020 окуу жылында киргизилген. Бул Бишкек шаарында пилот катары ишке ашырылган. Андан кийин Кыргызстандагы айрым шаарларда да жүргүзүлгөн. Бул пилоттун негизинде быйыл анализ жүргүзүлүп, жобого айрым өзгөртүүлөр, кошумчалар киргизилди. Эң биринчи өзгөрүү бул биринчиден биринчи класска кабыл алуу бардык мектептерде жүрөт. Республиканын бардык мектептеринде ушул система аркылуу кабыл алынат. Экинчиден максималдуу адамдык факторлорду алууга аракет кылдык. Бул жерде электрондук каттоодон өтүүдө система жана ата-эне белгиленген убакта ата-энелер балдарын каттаса болот. Бул система ар бир ата-энеге мектепти тандап өздөрү каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Негизгиси бул Кыргызстандан тышкары башка чет өлкөдө дагы иштеп жүргөн ата-энелер болсо, мектеп.edu.gov.kg сайты аркылуу балдарын каттоодон өткөрсө болот. Дагы бир чоң өзгөчөлүк бул мурда ата-эненин паспортунун, баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү жана жашаган жеринен справкаларды сөзсүз түрдө тиркеш керек болчу. Бул жаңы системада эч кандай документтер тиркелбейт. Алар сайтка кирип, өзүнүн аты жөнүн жазып, жана ИННди жазса эле, ГРС менен интеграция болгондо, ал ГРС ошо юридикалык жактан жашаган жерин аныктап берет. Андан тышкары бизде мыйзам чегинде 2 категорияга жеңилдик берилген. Бул аскер кызматкерлеринин балдары жана кайрылман, этникалык кайрылман деген статусу бар этникалык кыргыздар. Быйыл биз ушу мугалимдерге колдоо көрсөтүү максатында мугалимдерге дагы жеңилдик бердик. Эгер мугалим ушу мектепте бир жылдан ашык убакыт иштеген болсо, ал дагы электрондук каттоо аркылуу баласын биринчи класска киргизсе болот. Андан тышкары ушу мен айтып кеткен 3 эле категориядагы адамдар өзүнүн тиешелүү ошону тастыктаган документтерди гана тиркейт, калгандары эч кандай документтерди тиркебейт. Электрондук каттоодон өткөндөн кийин 1 августтан 15 сентябрга чейин өзүнүн паспортунун көчүрмөсүн, баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн жана баланын сүрөтүн эле мектепке алып барат. Бул жердечи сиздер система өзгөртүү деп атасыздар да, бир гана мисалы Бишкек шаарында эле бир гана ошол шаардагы каттоосу барлар гана мектепке киргизип атат да. Бирок бизде миграция деген нерсени эске алганда шаардагы почти 5,5 миллион элде сырттан башка Оштон, Жалал Абадтан же болбосо Нарын Ысык көлдөн келип жашагандар да. Алар балдарын кантип мындай ушунда? Биринчи этапта, мен айтып кеткендей эле, биринчи этапта юридикалык жашаган жеринен микроучасток боюнча кабыл алынат. Себеби бул деген эң биринчиден балдардын коопсуздугу, үйүнө жакын мектепке барат. Ал эми экинчи этапта кайсы жерде адреси, кайсы жерде факты боюнча жашаган жеринен. Сиз айткандай эле ички миграцияга байланыштуу, мисалы өзүнүн пропискасы Көлдө болсо, Таласта болсо, бирок жашаган жери Бишкек болот. Ошондуктан аларга дагы мүмкүнчүлүк берилген. Экинчи этап менен алар каалаган мектебин тандап каттоодон өтөт.